Негизи бул жердин баркын көпчүлүк биле бербейт да. Панорамага бир көз чаптырыңыздарчы, кандай экен. Дал ушул менин артымда турган 10 сотук жер аянты шашылыш түрдө сатылат. Бул Ош Алай негизги трассасы 6-километр. Тактап айтканда, Джунда заправкасынан жогору чыккандагы военный часть бар, ошонун жогорку тарабында Ленин бакта турабыз. Сатыла турган баасы буюрса ээлсинин айтымына караганда $55.000. Бир аз эле ырымына түшүрүлүп берилет. Андыктан туугандар, бир кызыгып көрүңүздөр. Жер укмуш. Мындан башка бош жаткан жер деле жок экен. Жайгашкан жери өтө сонун, кенен 10 сотук. Айланага көз чаптыра турган болсоңуздар, 2 этаж үйдү сала турган болсоңуздар, чындап таза абалуу шаардын ызы-тужусунан тажап келип, дачасымал бакта жашаганга не жетсин. Азыр эми узун туурасын айта турган болсок, бул жагы 37, туурасы 28 чыкты. 10 сотук жер аянты, ашыкча дагы, кошумча дагы жери жок. И 10 сотуктан кем дагы чыкпайт. Анан бул келүү жолдорун сиздерге айтып өтөлү. Учурда биз Ош Алай негизги трассасы, Джунда заправкасын жакшы билесиздер. Андан жогору чыгып барганда 4 көчө келет. Дал ошол 4 көчөдөн сиздер оң тарапка бурулуп дөңсөгө чыгасыздар. Дөңсөдө мечит бар. Мечиттен 180 метр ровно эсептеп бери чыксаңыздар 3-чү көчө. Же мына ушул бурчунда жиде эгилип турган ушул үйгө келе бересиздер. Бул жакта дагы бир бош жаткан жер жатат, а бул жакта дагы бош жер бар экен. Калгандары бүт эле үй. Мечиттен бир 180 чыгасыздар да, метрче. Эми сиздерге бул жагына кирип туруп толугураак маалымат берели. Мына ушундай профилдерден тосулган зымсетке алуу жер экен. Айланасы тосулган. Бактырактар көктөгөнү көктөп жакшы мөмөсүн берип атыптыр. Бул жаш көчөттөр. Анан тетиги жакта буюрса кадимгидей мөмөсүн челектеп жыйнап ала турган өрүк мөмөлөптүр. Караңыздар, өтө деле дөңсө эмес, өтө деле сай эмес. Бир аз эле жердин уклонуна карап, фундаментти куясыздар, 2 этажды саласыздар, айтор сонун. Тегизетиштин деле көп кажети жок. Эми үй салгандар билесиздер, бул жагы бир аз ылдый иш болгону менен азыр биз кирген жагыбыз көчө тарабы тептегиз эле экен. Эми эмне дейбиз достор? Караңыздар. Кенен жерди каалагандар, кенен жерде жашайм дегендер анда ээсин номер экран астында камтылат, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Бул жакта жаратылышты сүйгөн, табиятты сүйгөн, анан шаардын ызы-чуусунан бир аз тажап, шаардын четинде жакшы тынчыраак, таза абалуу жерде жашайм дегендер үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Азыр эми биз ылдыйда жерде турабыз да, 2-нчи этаж болгондо айлана мындан дагы сонун, мындан дагы кооз көрүнмөк. Негизи кышында шаар тарапта билесиздер, ыш каптап калды. Бул айыл жери кышында көрүп жүрөсүздөр го. Аба таптаза, эртең менен таптаза, кечинде таптаза. Ошол эми. Чегараларын көрдүңүздөр. Мына ушул айланасы бүт зымсеткалар менен тосулган. Тетиги бурчуна дагы барабыз. Буюрса өрүктөрү мөмө байлап калган, айттык аны. Буюрса кызыккандар болсо келе бересиздер. Жанагы Джунда заправкасы бар эмес беле, ошонун түз чыгып келесиздер, төр көчөдөн оң тарапка бурулуп дөңсөгө чыкканда мечит бар, мечиттен дагы жогору чыгып келсеңиздер, буюрса ушул 200 метрге жетпей жолдун оң тарабында бош жаткан жер, буюрса өз кардарын күтүүдө. Бул Бешкошкон ынтымактуу эл жашаган аймакта. Бешкошкон эл жашайт. Ар тараптан келген. Келесиз, жашайсыз, ынтымактуу кошуналар бар. Негизи туугандар, бир жер сатып алаарда кошунаңды кошо сатып ал дейт го. Бул философиялык маани жатат. Кошунаң жакшы болсо, чындап жыргап жашайсың да. Эгер кошунаң начар болсо, анда бул жерде маза кылып жашаштын деле кереги жок. Эң негизгиси алыскы туугандан жакынкы кошуна артык. Келиңиздер, алыңыздар. Сөз көбөйүп кетти окшойт. Аманчылыкта жолушканча документтери так сыра сиздерге өткөрүлүп берилет. 2 чек 5 сотиктен 10 сотик. Бөлүп сатуу жолдору азырынча жок деди. Сиз эми алып бөлүп сатсаңыз деле боло берет. Ал жагын өзүңүз билесиз. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Ээсине чалыңыздар. Ассаламу алейкум. Сиздерге насип кылган болсун.